Эгер сиздин автоунааңыз керектүү ылдамдыкта жүрбөй жаткан болсо, анда автомеханиктин кеңешине кулак төшөңүз. Машина прибой болуп калган себеби ушу майга эле тиешелүү да. Майды алмашканда свечаны да кошуп алмаш керек да, уже срогу менен болот да. Бул май ошол 6000 км жүргөндөн кийин свеча да ошого карап эле алмашылат да. Азыркы свечалар некачественный болуп атат да. Ошого карап Mercedes'тики аркылуу болот, ар кандай Япошканыкы аркылуу, Toyota'ныкы, Lexus'ку бүт бөлүнүп коюлат да свечалар. Анан машина булугуп тартпай калганда бул экинчи себеби, бул воздушный фильтр ham толуп калгандан ошодон болот. Воздушный фильтр толуп калганда уже майга дагы зыяны тие баштайт. Ошол себептен дагы майды алмаштырган сайын воздушный фильтрди дагы алмаштырып туруш керек. Воздушный фильтрдин эң жакшы жагы ушул инжектор система, заслонка, ушуларга бүт тиешеси бар да. Ичине чаң толбойт. Воздушныйден адамдын деле баягы мурдун күтүп калса, кадимкидей дем ала албай каласың, машина деле ошондой дем ала албай калат да, воздушныйдан. Анан үчүнчүдөн неден прибой болот машина? Катушка, свечной провод ушудан болот. Свечной провод эми ичинде зымы жетип калат срогу, ал дагы срок менен болот да. Кандай эле май алмаштыргандай эле ал деле срок. Ошо срокто алмашыш керек андагы. Анан катушканын себеби трещина болуп, баягы катушкадан. Ошонун себебинен дагы прибой болот. Дагы прибой болгон жагы бар, бул форсунка толуп калганда прибой болот. Форсунка неден толуп калат? Биз начар бензин куйгандан толуп калат. Экинчиден уже форсунка көп чачып калат. Уже ичиндеги немелери чоңоюп, уже бензин иштеп бул мөөнөтү бүтөт да. Бул деле ошол свеча алмашкандай эле форсунканы деле алмашыш керек. Ушу тофлный фильтрди алмаштырып койгондо форсункага уже кир кирбейт. Бул машина булукканы дагы бир проблемасы бар да. Бул кольца отуруп калганда же кольца сынып ошол поршунда компрессия жоголгондо уже прибой болуп баштайт да. Ошодо компрессия слабый болуп калат да, ошол цилиндрде уже прибой иштеп калат. Ал кезде моторду ачканда или кольца сынган, или поршун сынган, же гильза выработка бар. Муну ачып, ошондо ачканда полный көрүнөт. Же клапан күйүп калган. Ушундай случайлар болот да, аркы случай. Анан дагы прибой болуп калат да, бул себеби бул сеп үзүлүп кетет. Септе дагы пробеги бар да. Май алмаштыргандай эле. Бунун 30 000, 20 000 километрде алмаша турган немеси бар. Сеп үзүлүп кеткенде клапан эми коюп көрөсүң баягындай. Ошондо клапан ийип коет да. Ошондо машина прибой болуп калат. Бул эми жанагы грем катары да. Көбү сеп болот, көбү грем болот машина. Грем үзүлгөндө дагы метке алып келип коюп бар жогун коесуң, жүрөт машина. Ошондо бир цилиндрде клапан ийип койсо, машина ошондо да прибой болот. Анан бул машина тартпай калган себеби да бир себеби. Эми бензин таза ар бир колонкадан куйганда аркыл болот да. Колонканын ичи дат болуп кетет, бензин куйган заправкалардын баягындай. Ошон себеби бакта памперс болот, фильтр болот. Тартпай калган себеби ошодо да болот да. Неге дегенде суу болуп калат, дат болуп калат. Ошол форсунка система, бензиновый, топливный системага өткөзбөш үчүн ошо памперсти коет да. Мен айта турган сөзүм ушул. Бензинди куюп атканда ушундай ишеничтүү, мындай жакшы заправкалардан куйгула да.